Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн жакшы бир ойлор менен бөлүшөйүн дедим. Биринчиден, адамдын башында, акылында, оюнда кандайдыр бир акча табуу жолу, анан акчанын суммасы болбосо, ал адам живой ал акчаны көрбөйт да. Мисалы, сиз сотка же машина алайын деген учурда биринчи ал оюңузга келет, туурабы? Оюңузга келет, аны мечтайт этесиз, аны көрөсүз, ошого аракет кыласыз, анан жарым жылдан кийин ошол өзүңүз каалаган айфонду же самсунгду аласыз, же машинаны аласыз да. Ал биринчи башыңызда пайда болот. Ошол эле башка, айфон баткан башка, чоңураак, ийгиликтүүрөөк, кененирээк нерсе батырса болот. Ресторан батырса болот, фабрика батырса болот, салон красоты батырса болот, автосалон батырса болот, шина чыгарган завод батырса болот. Ошондуктан биринчи бир нерсеге суктанганда, ошону өзүңөрдүн оюңарга, өзүңөрдүн башыңарга алып келип, жана мындай айфонду алабыз дегенде уверенность болот го, монча күн иштесем алат экенмин деп өзүңөрдө ишенич пайда болот. Мен ресторан ача алам деген ишенич качан башыңарда пайда болгондо, анан ошого аракет кылганда, ошол ишеничти силер подтверждаете. Анан через определенное время сотка колуңарга тийгенде эле айфон, 5 зарплатадан кийин айфон алам дегенде эле 5 жакшы бир иштен кийин балким ресторан ачасыз, балким фитнес клуб ачасыз, балким салон красота ачасыз. Бул эми башы. Экинчиден бизде адам өзүнүн оюндагы, өзүнүн акылына сиңген нерсени ар дайым өзү тастыктай берет да. Мисалы, эртең башыңарда бир кандайдыр бир бай адамдар акчаны жаман жол менен табат деп ишенич башыңарга киргизип алсаңар, ар дайым силер ошо жаман жол менен акча таап аткан адамдарды көрөсүңөр дагы, анан ошону тастыктай бересиңер. Башыңарга кыздардын баары жаман деген, же болбосо балдардын баары одинаковый деген инструкцияны киргизип алсаңар, ошону эле көрө бересиңер да, ошону силер тастыктай бересиңер. Эркектин баары ушундай, кыздын баары мындай депчи. Кыздар ойлой берет, эркектин баары мындай деп. А балдар мындай деп тастыктай берет. Анан бөлөк бирөөлөр менен сүйлөшкөндө дагы ошол силердин оюңарга, башыңарга жаткан нерсе ошол тастыкталып, силерге ашыкча бир кандайдыр бир ишенич, өзүңөрдүн оюңар укмуш экенине мажбур болуп, баарын айтасыңар да, мен билем депчи. Ошондуктан туугандар, биринчиден бир нерсе ойго киргизерде ойлонуш керек. Бир нерсени меники туура дегенди токтотуш керек. Анткени мисалы, силер бир жакшы машина көрсөңөр, бир марка, ошону алгыңар келсе, ошону интернеттен карап 2-3 салонго барып койсоңор, пробкада турганда, жолдо кетип баратканда, журналды карасаңар деле ошол эле машина көзүңөргө учурай берет, туурабы? Ошондой эле марка көрүнө берет, ошол эле кызык боло берет, ошол эле бир укмуш көрүнө берет. Ошондуктан бир нерсени, анан ошону акырын жетесиңер да. Ошондуктан мээге установка киргизерде туура жагынан установка киргизиш керек. Биринчиден, мага мен өзүм адал иш менен, жакшы иш менен акча таап элге жардам берем. Жардам берген адамдарды көрөм, жана ошолор менен сүйлөшөм деп
мээңерге жакшы установка киргизсеңер, ошондой адамдар көзүңөргө көрүнө берет, ошондой адамдар силерге жолугу берет, анан мээңерге туура установка болот да. Ушундай адамдар туура иш кылат турбайбы депчи. То есть мээдеги ойду подтверждать эткен адамга аябай жеңил да. Анткени өзүңөрдү көндүрүп алыңар да. Өзүңдү бир кыргыздар мондай жаман кечигип келет, кыргыздар мондай ичкенден жинди десең, ошо кечигип келгендерди көрө бересиңер, ичкендерди, ичип жинди кылгандарды көрө беребиз да, биз тастыктай беребиз да. Жок, кыргыздар айкөл, кыргыздар бири-бирине жардам берет, кыргыздардын бир эле кыргыздарда бар мондай айкөлдүк, жакшы, берешендик десеңер, ойду киргизип алган болсоңор мээңе, ошол ойду благотворительность болгондо, кандайдыр бир кырсыктар болгондо, кандайдыр бир кыйынчылыктар болгондо бири-бирине жардам бергендерди көрүп, силер ошол ойду тастыктай бересиңер да. Ошондуктан айырмасы кичинекей. Бирөө менен талашып да кереги жок бир нерсени. Анткени ал мээсине ошону установка кылып алган да. Колдон келсе туура установкага жол беребиз, колдон келбесе киши менен талашпайбыз. Киши менен талашсак, өзүбүзгө да кайра мээге жаңы настройка болот да. Жок, меники туура дегенчи, бул туура эмес деген. Анан ошол мээңе сиңип калат да, ар дайым сеники туура болуп чыгышын сен элден күтө бересиң да. Бирок эл аны бербейт. Анан элдин баары менен урушуп жүрөсүң. Ошондуктан сөздөн алыс кетпей, алдын ала айтчу нерсе ар дайым кандай иш болбосун өзүбүзгө өзүбүз установканы туура беребиз дагы. Анан сөзсүз түрдө кандайдыр мээде сиңип калган, жатып калган негатив мышление болсо, ошону туура жака бурганды үйрөнөлү. Анан биринчиден ошол биринчи мээңде миллион болсо, колуңа миллион түшөт. Эгер мээде 100 миңден ашпаган акча болсо, к сожалению, ал өмүр бою 100 миңден ашпаган акчага жетпей аласың. Кыял менен биякта конкретный ойдун айырмасы бар да. Эгер жөн эле миллиард кыялданып койгон, ал бөлөк. Ошол эле миллиардты жетем деп көзү жеткендик, бул такыр башка иш да. Ошондуктан туура ой жүгүртөлү, туура ойлонолу, бардык нерсе жакшылык болот. Мээге установка кылалы, кыргыздар бири-бирине жардам берет, кыргыздар бат ийгиликке жетишет, жана кыргыздар айкөлдү.